Анан кече министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кышка даярдык жана башка ушул тууралуу маалыматтарын уктуңуздар. Кандай баа бердиңиз? Эми кандай баа берет элек? Бааны эми эртең баягы жөжөнү күзүндө санайбыз дегендей, эртең эле мына бир ай бүгүн кече эле кар жаабадыбы? Кыш мына босогодо кыш турат. Бааны табият эле берип коет. Анан эми албетте бул кечеги министрлер кабинетинин төрагасынын мындай маалыматы, доклады боюнча жөн эле жыргал заманды куруп койгондой маалымат берди. Биз эми баягы болгон иштерди албетте жакшы жагын жакшы деп айтышыбыз керек. Бирок Баткен маселесине келгенде мындай мен бир дыккат, координацияны, уюштуруу иштерин көрө алганым жок. Мен ошол окуяда ошол 7-8 күн ошол жакта жүрдүм. Уюштуруу иштери абдан начар болду. Кемчиликтер абдан болду. Эл өзү менен өзү болуп калган учурлар болду. Эвакуация кайра үйлөрүнө барган учурда гана мындай кичине уюштуруу иштери болду. Ал эми ошол согуш башталган учурда эл өзүн өзү эвакуация кылды. Бул чындыкта. Анан Акылбек Сөнбекович теригип атпайбы, биз ойноп отурдукпу депчи. Анан эмне урушту биз баштаппызбы деп атпайбы? Бул эми министрлер кабинетинин төрагасынын айта турган сөзү эмес да. Бул азыр эл Баткендин эли кийип жүргөн көйнөгүн араң көтөрүп жүрөт. Сөз көтөрө албайт азыр эл моралдык жактан дагы, психологиялык жактан дагы абдан эл мындай баягы тозуп турат. Ошон үчүн бул жетекчи деген этият сүйлөш керек болчу. Анан мен албетте бул Баткен боюнча бөлүнүп аткан тыйындар бул өзүнчө ошол тыйындар даректүү жетип иш жыйынтыгы барбы? Маселени мына эми азыр эртең эле отчетко келишет. Отчет бюджеттик аткарылышын мындай кабыл алабыз. Ошондо көрөбүз муну. Мен чынында бул министрлер кабинетинин ишине канааттанганым жок.